Амансыздарбы, урматтуу мекендештер. KG недвижимость агенттиги июль айында 28 кардарыбызды туракчайлуу кылды. Кардарларыбыз кайсыл шаарлардан алды, кандай үй алды жана ошондой эле сиздерден келген комментарийлерге дагы жооп беремин. Андан сырткары бүгүнкү күндө рынок кандай, үйлөрдүн баалары канча болуп жатат, бүгүнкү күндө ставка баарыңыздар үчүн маанилүү. Ошол ставка бүгүнкү күндө канча, алдыда кандай болот? Келиңиздер ошолор жөнүндө кененирээк сүйлөшөбүз. Урматтуу менин катталуучуларым, июль айында KG недвижимость агенттиги аркылуу 28 мекендешибиз туракчайлуу болду. Кардарларыбыз Москва, Московская область, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Иваново, Иркутская, Электросталь шаарларынан үйлүү болушту. Өзүңүздөр билгендей, биздин агенттиктин кеңселери 4 шаарда болгону менен, биздин агенттикке акыркы учурларда Россиянын ар кайсы шаарларынан кайрылып туракчайлуу болушат. Менин жасаган иштеримди, үй алып берген мекендештерибиздин видеолорун чыгарып, сиздер менен бөлүшүп келем. Ар бир нерсе оңой болгон жок. Росбанк азыркы учурда иштебей жаткандыгына байланыштуу мурдагы видеолорумду көрүп жүргөн менин катталуучуларым билет болуш керек. Мурда каждый видеолорум Росбанк менен өтсө, азыркы учурда Транскапитал банк менен иштешип баштадык. Ооба билем, кайсыл банктан бир банк менен иштешип баштаганда өзүнө жараша кыйынчылыктары болот. Албетте ошол кыйынчылыктарды кардарлар менен биргеликте жеңип, жакшы ийгилик кылып, жакшы результат кылып, биздин мекендештерибизди сонун туракчайлуу кылып, сделкаларын ийгиликтүү өткөрүп, кайсыл шаарда болбосун, кыйынчылыктар болбосун, ошолордун баарын жеңип чыгып, үйлөрүнүн ачкычтарын тапшырдык. Комментарийлер жөнүндө айта турган болсом, ооба, кээ бир комментарийлерди окусаң, жүрөгүң ооруйт. Силер кол болуп калдыңар, Россияда калып каласыңар, 20 жыл төлөсөңөр мынчадан болот экен деп, элдин чөнтөгүндөгү акчасын эсептеген биздин мекендештер. Сиздер ойлойсуздар, ипотекага алса, айына ушунчадан төлөсө, ушунча миллион болот экен деп. Ооба, албетте, себеби сиз маалымат алганы келген эмессиз, кантип туура төлөш керек экенин билбейсиз, эсептегенди жакшы биле турган биздин мекендештерибиз көп. Эмне үчүн биздин кардарларыбыздын көңүлүн чөктүрүп, же болбосо аларга жаман комментарий жазгандын ордуна жакшы нерсени деле жазсак болот го? Эмне үчүн? Куттуктайбыз, азаматсыз, ушундай ийгиликке жетишиңиз менен. Сиз деген ар бир адам азыр үй алып аткан жок, мисалы, жоопкерчиликти сезгиси келбеген, эч кандай бир жакшы нерсе жараткысы келбеген, жакшы жашоону каалабаган мекендештерибиз деле жок эмес. Айтпайм эч кимди Россиядан үй алып, жашооңорду өзгөрткүлө деген учурларым дагы болот. Эч кимди заставлять этип келип, же болбосо үй алгыла, үй алсаңар мындай деген жок бул жерде. Болгону ар бир адам өзү жакшы ойлонуп, чечим чыгарып, бардык жактарын эсептеп, мисалы ошол эле учурда квартирага төлөп 10 жылдап бирөөнүн ипотекасын төлөгөн мекендештерибизди деле кезиктирип атабыз. Россиянын аймагында иштеп, акча табып, балдарын окутуп, балдары университетте окуп, ушундай жакшы ийгиликтерди жараткан мекендештерибиз көп да. Анан эле аларды силер төлөп каласыңар, мынтип каласыңар десеңер туура эмес болуп калат. Негизи ипотеканы алгандан кийин туура төлөсө, 5 жыл, 7 жыл аралыгында биздин мекендештер спокойно ипотекасын төлөп бүтөт. Раз төлөй албай калган учур болсо, 5 жылдан кийин, 3 жылдан кийин ипотекасын сатып кетсе деле, чөнтөгүнө акча менен кетет эмеспи? Ал эми азыр төлөп аткан акчаңыздар жөн эле абага кетип атканын дагы эсибизден чыгарбашыбыз керек. Ал эми сиздерге дагы бир сонун жаңылык айткым келет. Ооба билем, мени колдогондор да көп, жакшы сөздөрүн жазгандар да көп, үй албаса дагы Кыргызстанда отуруп дагы жакшы каалоо тилектерин зерикпей жазган менин катталуучуларыма терең ыраазычылык билдирем. Сиздер бар үчүн, сиздердин колдооңуздар үчүн мен ар дайым YouTube каналымды калтырбай, видеолорду тартып, ар дайым сиздерге жакшы нерселерди көрсөтүп берүүгө аракет кылып келем. Андыктан эгерде жакшы акыркы киргизилген 10 видеого жакшы комментарий жазсаңыздар, эң жакшысын тандап алабыз.
жакшы каалоо тилек, үй жөнүндө ырлар, кыскасы сонун жакшы позитивдүү комментарий жазган менин катталуучуларыма, 30 катталуучума 1000 рубльден картасына салып берем же болбосо телефонуна салып берем. Сөзсүз түрдө катышыңыздар демекчимин. Азыркы учурда Москва, Московская область жөнүндө айта турган болсом, рынок аябай арзан деп айта алам. 2-2,5 миллионго арзан. Баалар аябай түшүп кетти. Себеби буга дагы ставка бийик болгон үчүн, спрос аз болгон үчүн үйлөрдүн баалары арзан. Мекендештер 20-жылы, 21-жылы менден үй алгандар экран артында көрүп турган болсо, аябай ремонту слабый үйлөрдү алып бергенбиз. Буну мен эч кимден жашырбайм, бардыгы билет. Алып үйлөрүн ремонт кылгандар болгон. Мисалы, азыркы учурда, азыркы 23-жылы, 24-жылдыкын айта турган болсом, азыр сонун ремонту менен час мебелдерин таштап кетип атат. Сонун квартираларды алып берип атабыз. Себеби рынок слабый болгон үчүн, квадраты чоң, мебели менен ремонту первый 1-2-3 жыл пока спокойный, без ремонт кылбай жашай турган үйлөрдү алып берип атабыз. Өзүңүздөр билгендей, ставка түшөрү менен үйлөрдүн баалары 2-3 миллионго чейин спокойно көтөрүлөт. Айтпайм, рынок вообще турат, көтөрүлгөн жок деп. Постепенно көтөрүлүп атат. Бирок прям 2 миллион, 3 миллионго эмес. Ставка түшкөндө үйлөрдүн баалары көтөрүлөт. Анда сиздер өзүңүздөр каалагандай үйдү ала албай калышыңыздар толук мүмкүн. Айтайын дегеним, азыр ставка бийик болгону менен үй ала турган болсоңуздар, идеальный өзүңүздөргө жаккан сонун үйдү ала аласыздар. Ал эми ставка түшсө, заявление жазып, снижение ставка кылып түшүрүп алсаңыздар болот. Эгерде ставка түшкөндөн кийин үй алам деген мекендештерибиз деле бар да. Качан ставка түшсө айтып кой, мен ошол моментте үй алам деп. Ставка может 1 жылдан кийин түшүшү мүмкүн, может 5-6 айдан кийин. Ставка түшкөндөн кийин спокойно заявление жазып түшүрүп аласыздар, зато сонун квартира алып аласыздар. Эгерде ставка түшкөндөн кийин сиздер азыр ала турган мүмкүнчүлүктү кийин ала албай калышыңыздар толук мүмкүн. Себеби үйлөрдүн баалары аябай өсөт. Азыркы ставкалар жөнүндө айта турган болсом, семейный ипотеканын ставкасы буга только Россиянын жарандары гана ала алат. Семейный ипотеканы көп сурайсыздар. Мен да семейный ипотека кылып 6%тен алсам болобу деп. Кыргызстандын жарандарына болбойт. Россиянын жарандары алса болот 6%тен. Бирок бул новостройкадан ала турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө 20% чогултуп, өзүңүздөр каалаган райондон, өзүңүздөр каалаган жерден алсаңыздар болот. Эгерде баштапкы төлөмүңүздөр жок болсо, аябай чекеден же болбосо определенный гана застройщиктер макул болот, без первоначала взнос. Ошондой моменттерин дагы эсибизден чыгарбашыбыз керек. Анан баштапкы төлөмүбүз жок, семейный ипотека одобрение алып, убакытты кетирип, өзүбүз каалаган жерден алабыз десеңиздер, андай болбой калат. Ал эми вторичканы айта турган болсом, вторичкадан баштапкы төлөмү жок алсаңыздар болот. Өзүңүздөр каалаган районду тандайсыздар, өзүңүздөр каалаган жерден алып бере алабыз. Бирок проценттин ставкасы бүгүнкү күндө Кыргызстандын, Өзбекстандын, Россиянын жарандары үчүн 20,05%дан болуп жатат. Эгерде новостройкадан ала турган болсоңуздар, күтөсүздөр, үй курулуп бүткөнгө чейин ал жака да төлөйсүздөр, бул жака да төлөйсүздөр. Эгерде баштапкы төлөмү жок ала турган болсоңуздар, өзүңүздөргө жаккан жерден үй ала албайсыздар. Ал үйдүн сиздерге курулуп бүткөндөн кийин деле Москвага өтө алыс болсо, сиздерге ал үйдүн пайдасы теби, 1 барып келесиз, 2 барып келесиз. Эгер жумушуңуз Москвада боло турган болсо, сизге аябай кыйынчылыктарды жаратат. Ал эми вторичкадан ала турган болсоңуз, өзүңүз каалаган жерден, каалагандай жакшы райондордон тандап үй алсаңыздар болот. Бир мындай жакшы түшүнүк болуш керек да биздечи. Жакшыны каалайсызбы? Жакшы жерден алгыңыз келет, жакшы район болсо деп ойлоп жүргөн болсоңуз, анда правилаларды бардыгын ошол өзүңүз ойлогондой кылып, вторичкадан ала турган болсоңуз деле, новостройкадан ала турган болсоңуз деле, баштапкы төлөм 20% чогултуп, анан алсаңыз идеальный үй ала аласыз. Мисалы бар, азыркы учурда баштапкы төлөмү жок үй алып аткандар ойлоп калышпасын, демек баштапкы төлөмү жок, жакшы үй ала албай турбайбызбы депчи. Жок, туугандар, андай эмес. Баштапкы төлөмү жок алганда, наоборот, идеальный үйлөрдү тандап берип атабыз. Сонун
бардыгы квадрат метри туура келет, рыночный стоимосты баардык жактары каралып, сонун квартира ала аласыздар. Биздин кызмат акыбыз 250 000, Москва, Московская областта. Башка шаарлардан ала турган болсоңуздар, мага личкага жазыңыздар, сиздерге толугураак маалымат берем. Андан сырткары 100 000, 7 миллионго чейин үй ала турган болсоңуздар 100 000, 10 миллионго ала турган болсоңуздар где-то 130 000 чыгымдарына кетет. Ошол финансовый ушул моменттерге даяр болсоңуздар, анда процессиңизде да тез болот, где-то 1 ай, 1,5 айдын ичинде үй аласыздар. Ал эми биз бүгүнкү күндө аябай кардарларыбызды үйлүү кылып жатабыз. Бизге Росбанк иштеп жаткан учурда одобрение алган кардарларыбыз көп болчу. Азыр буюрса ошолорду да сделкасын чыгарып жатабыз. Кийинки айда дагы пландарыбыз чоң. Август айында 45 кардарды үйлүү кылабыз деген аябай күч менен, командабыз менен биргеликте иштеп баштайбыз бүгүндөн баштап. Бүгүн дагы биздин агенттик аркылуу Екатеринбург шаарында 2 кардарыбызды турак жайлуу кылып жатабыз. Ал эми эртең дагы Москва шаарында 1 кардарыбызды турак жайлуу кылабыз. Эгерде сиздер дагы турак жайлуу болууну каалап, кайсы агенттикке барсам, канча убакыт кетет экен, кантип алсам болот деп ойлонуп жүргөн болсоңуздар, анда же телефон аркылуу, же болбосо офиске келип толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Телефон аркылуу көп маалыматтарды бере албайбыз, андыктан Москвада болсоңуздар, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск шаарларында кеңселерибизге келсеңиздер, сиздерге толук маалымат беребиз. Андан соң биз менен келишим түзүп, биз аркылуу үй алсаңыздар болот.